Саламатсыздарбы. Биз абстракциялоо деген сөздү көп колдонуп жүрөбүз. Бүгүнкү сабакта абстракциялоо деген эмне, ал эмнени түшүндүрөр боюнча сүйлөшөлү. Демек, абстракциялоо бул сөздүн уңгусун абстрактуу идеялар деген сөз айкалыштарында көрө алабыз. Ошондой эле бир нерседен абстракциялануу деген фразаны көп угабыз. Башкача айтканда, абстракциялоо изилдөөлөр менен ассоциацияланат. Бул сөз кандай учурларда колдонуларын сиздер түшүнөсүздөр. Эгер аны ушундай деп айтууга мүмкүн болсо, анда мындай түшүнүк заттын маңызын белгилөө, реалдуу дүйнөнүн көрүнүшү. Бул бизде реалдуу дүйнө деп эсептейлик, а бул биздин идеялар жана түшүнүктөр. Абстракциялоонун негизги идеясы реалдуу дүйнөдөн ажыратып кароо айкын нерселерди, анын бардык бөлүкчөлөрү жана айырмачылыктары менен. Идеянын өзүнө же толук түшүнүккө өтөлү, заттын тигил же бул орчундуу мүнөздөрүн белгилөө максатында жана менимче абстракциялоонун эмне дегенин түшүндүрөр мурда геометриялык формалар мисалында карайлы. Эгер мен мисалы кубту көрсөтө турган болсом, анда силер албетте Боргтун кубун көрөсүздөр. Бул ошондой эле оюн сөөгүттөр болушу мүмкүн. Алар мына. Бул бардык куб формасында предметтер болушу мүмкүн. Бул куб формасында имарат да болушу мүмкүн. А балким сиздин үйүңүздө кутуча да болушу мүмкүн. Же болбосо негизи сиз куб кандай көрүнүштө болору жөнүндө түшүнүккө ээ болосуз. Биз объектинин калган бардык белгилерин обочолонуп ажыратып, кубтун формасын белгилүү бир мүнөздөмөсүнө токтололук. Көңүлүңөрдү бурсаңар, анткени булар ар түрдүү объектилер. Бул пластик кутуча, бул сөök, а бул болсо космостук кораблдин борту. Бирок бул предметтер куб формасына ээ. Бул мындайча айтканда геометриянын бир тамашасы. Абстракция бул айрым мүнөздүү белгилерден ой менен четтөө процесси. Мүнөздүү өзгөчөлүктөрдөн, байланыштардан, реалдуу дүйнөдөгү предметтерден жана кубулуштардан. Ушундай ой менен четтөөнүн натыйжасы болуп айрым абстрактуу предмет эсептелинет. Мындай учурда кандай предмет болот? Ал геометрияда бар. Бардык жактары барабар болгон мындай көп грамдык, мисалы бул бул жагы бир жагына барабар, бирок жактары бир жагына барабар болуусу сөзсүз эмес. Башкысы көп грамдыктын бардык жактары барабар болуусу шарт. Геометриядан мен кубтун аныктамасын келтирбей эле коеюн. Мен жөн гана силердин куб жөнүндө түшүнүккө ээ болушуңарды каалайм. Чындыгында реалдуу дүйнөдө идеалдуу куб болбойт. Бир аз болсо да жактары айырмаланат. Бирок абстрактуу көз карашта бул предметтер бардык кубтун идеалдуу формасына ээ. Бул жагы буга барабар. Биз реалдуу заттар дүйнөсүнөн жалпыланган идея, түшүнүктүн өзүнө өтөбүз. Сиз мүмкүн искусство тармагында абстракционалдуулук деген сөздү уксаңыздар керек. Бул бизде абстракционалдуулук ошол эле ой жүгүртүү принциби. Эгерде бул сөздү сөздүктөн издесеңер, анда 20га жакын аныктамасын көрөсүңөр. Негизинен аларда бир эле нерсе жөнүндө айтылат. Абстракционалдуулук бул искусствонун бир багыты. Реалдуу жашоонун формаларын чагылдыруудан баш тарткан. Мисалы, Ренессанс доорунда бардыгын кичинекей майда бараттарынан өйдө чагылдырууга аракеттенишкен. Реалдуу дүйнөдөгүдөй сыяктуу. Айрым учурларда абстракционисттер бир нерсени чагылдырууга аракеттенишпейт реалдуу дүйнөдөн. Абстракциялыктын максаты билинбеген жана толук аңдап билгенге башаламандыкка эркиндик берүү, бир караганда маанисин жоготкону, гармониялаштыруу жетиштүү, белгилүү бир түстөгү айкалыштарды жана геометриялык фигураларды жаратуу. Биздин алдыбызда азыркы абстракциялык живописин түзүүчүсү Джексон Поллокканын сүрөтү. Көргөзгөнүндөй, Джексон сүрөттөрүндө реалдуу жашоодон бир нерсе чагылдырайын деп аракеттенген эле. Мисалы, итти же атты. Ал реалдуу дүйнөдөн обочолонгон ой менен четтеп, бир нерсени чагылдырган. Кандайдыр бир кыйшык сызыкты жана тактардын башаламандыгы. Абстракция түшүнүгү геометрияда гана колдонулбастан, биздин күнүмдүк жашообузда да кездешет. Качан биз жөн гана сөздөрдү, символдорду колдонгонубузда, чындыгында биз абстракцияланабыз. Реалдуулукта болгон заттардан жана кубулуштардан ажырап жатабыз. Мен эмнени айткым келип жатат? Мисалы, бизде ит деген сөз бар. Бул болгону символдордун топтому. Бирок бул символдор өз учурунда биздин аң сезимибизге ит менен ассоциация болот. Анын кандайдыр бир негизги мүнөздөмөлөрү менен бул айбан, анын 4 буту, жумшак үлпүлдөгөн кулагы, куйругу жана аны сылаганды жакшы көрөбүз. Ал адамдын эң жакын досу. Ит
Бардык иттер мына ушундай сапаттарга ээ. Эгерде биз реалдуу дүйнөдөгү иттерди карасак, алар абдан ар түрдүү тукумдагы, түрдүү өңдөгү, ар башка көлөмдөгү. Бирок биз качан абстракциялаганда иттерге мүнөздүү болгон бир нече өзгөчөлүктөрдү белгилейбиз. Биз итти тарттык. Качан биз ит деген сөздү жазганыбызда абстракциянын деңгээли мындан да жогору болот. Сүрөттөрдүн ордунда бир катар символдор. Эми сан менен мисал келтирелик. Кандайдыр бир санды жазалык, мисалы 5ти. Биз аны ушунчалык көп колдонгонубуздан 5 бизге конкреттүү нерседей көрүнөт. Бирок чындыгында ал абстрактуу нерсе. Ал сан өлчөмдү билгизет, кандайдыр бир предметтин санын. 5ти биз 5 таякча катарында элестетсек болот. Мына мындай. Ошондой эле 5ти рим цифралары менен, жон гана сөздөр менен 5 десек болот. Ушунун бардыгы 5 деген санды түшүндүрөт. 5 санын көрсөтүп, биз жон гана жаача тартсак болот. Чындыгында биз 5 саны болгон символдорду көрсөтүп жатабыз. Бул эң эле абстрактуу түшүнүк. Абстракция кандай чоң ролго ээ экенин эми сиздер түшүндүңүздөр деп ойлойм. Башкача айтканда, абстракция бул жалпыланган образ же жалпыланган идея. Ушуну менен аяктайбыз. Кийинки жолукканга чейин.